13 майда Садыр Жапаров Ленин районунан депутаттыкка талапкерлер менен жолугушуп, өлкөдөгү кадр жетишсиздигинен улам иштей турган болсо, башка планетадан келгендерге да кызмат берүүгө даяр экендигин билдирген. Фактчек KG'нин журналисттери бийликтин учурдагы курамын талдап, кадр жетишсиздигинен улам бийлик кандай кадамдарга барып жатканын изилдеп, жогорку жетекчилик кызматтарды аркалаган кеминде 4 чиновниктин качкын президент Курманбек Бакиев менен байланышы бар экенин аныктады. Санариптик өнүктүрүү министри Таланбек Иманов кызматка 2022 жылдын башында дайындалган. Бир кезде Алексей Ширшовдун айдоочусу, ошондой эле ТНК Дастан ишканасынын коопсуздук кызматында иштеген. Жогорку кеңештин жыйынында Ширшов менен иштешкенин тастыктаган. 2022 жылдын май айында министрлер кабинети Кыргыз Телеком, Евразия сактык банкы, ТНК Дастан жана Альфа Телеком ишканаларындагы мамлекеттик үлүшүн санариптик өнүктүрүү министрлигине өткөрүп бергени белгилүү болгон. Азаттык жана Темиров Лайф басылмаларынын иликтөөсүнө ылайык алгачкы 3 компаниянын Ширшовго түздөн-түз тиешеси бар экени аныкталган. 2022 жылдын июнь айында Азаттык радиосунун журналисттери ТНК Дастан ААКнын филиалы болгон Улан мамлекеттик ишканасынан 54 миллион сом чыгарылып кеткендиги боюнча иликтөөсүн жарыялашкан. Каражат чыгарылган учурда ишкананы жетектеп тургандыгынан, ошондой эле каражат чыгарууга шектелген адам анын өкүл баласы болгондугунан улам тергөө амалдарына Таланбек Иманов дагы тартылган. Энергетика министри Талайбек Ибраев Кыргызстандын энергетика министри болуп 2022 жылдын октябрында дайындалган. Бакиевдин учурунда А дегенде Түндүк электр ААКнын коммерциялык директору, андан кийин Кыргызстандын улуттук электрик тармагы ААКнын башкы директорунун орун басары болгон. Талайбек Ибраев үстүбүздөгү жылдын 19 январында Ширшовдун схемалары популярдуу болуп турган 2008 жылы акыркы ирет киргизилген вердик өчүрүүлөрдүн кайрадан киргизилгенин билдирген. 2010 жылдагы революциядан кийин Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы Ибраевди расмий түрдө Алексей Ширшовдун адамы деп атаган. 2010 жылдын август айында Кыргызстандын улуттук электр тармагы ишканасы тарабынан эски трансформаторлорду жогорулатылган баада сатып алганы үчүн прокуратура кылмыш ишин козгогон. Энергокомпанияга 108 миллион сом зыян келтирилген. Бул иште дагы Ибраевдин ысмы чыккан. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, Ибраев менен улуттук электр тармагы ишканасынын коммерциялык директору Алексей Викторович Чапаев тендердик комиссиялардын мүчөлөрү менен сүйлөшүп алышкан. Бул кылмыш иши аягына чыгарылгандыгы тууралуу маалымат жок. Нарын областынын губернатору Алтынбек Эргешов 2022 жылдын июль айында Садыр Жапаровдун жарлыгы менен президенттин Нарын областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган. Бакиевдин учурунда Эргешов алгач президенттин иш башкармалыгынын маркетинг жана мамлекеттик сатып алуулар бөлүмүнүн башчысы, ал эми 2009 жылдан тартып качкын президенттин жардамчысы болуп келген. Эргешов 2010 жылдагы ыңкылаптан кийин дагы өкмөттүн аппаратында, кийин президенттердин аппаратында кызматын уланткан. Азыркы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 2021 жылы Эргешов тууралуу төмөнкүлөрдү айткан. Бул эң сонун тажрыйба, кайсы мамлекетте болбосун, мамлекеттик ишмер биринчи лидердин жанында чоң тажрыйбага ээ болот. Ал чечим кабыл алуу процессине катышат, үйрөнөт. Курманбек Бакиев кандай болсо дагы өлкөбүздүн президенти болгон. Парламенттин төрагасы Нурлан Шакиев 2022 жылдын октябрында жогорку кеңештин төрагасы болуп дайындалган. Өмүр баянына ылайык, Шакиев 2006-2009 жылдары Курманбек Бакиевдин басма сөз катчысы болуп иштеген. Ага байланыштуу алгачкы жаңжал New TV телеканалынын башкы директору болуп турганда жүз берген. 2019 жылы аталган каналда Курманбек Бакиевдин өмүр жолу тууралуу тасма көрсөтүлүп, кийин коомчулуктун сынына кабылган. Анда УКМК Шакиевке эскертүү берген. Экинчи жаңжал жакында эле болду. Май айынын башында социалдык тармактарда бир документтин сүрөтү тарап, анда Шакиев башкы прокурордун мурдагы президент Курманбек Бакиев тууралуу маалыматты ведомстволордун, анын ичинде юстиция органдарынын сайттарынан алып салууну жана Бакиевдин беделине шек келтирген маалыматтарды таратууга бөгөт коюуну өтүнгөн. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы документ жасалмай экенин билдирген. Ал эми 6 майда аталган документти жарыялаган Политклиника басылмасынын башкы редактору Дилбар Алимова УКМКга суракка чакырылганы белгилүү болду. Окуядан кийин басылма Шакиевдин каты тууралуу маалыматты сайытынан алып салган. Эске салсак, Кыргызстандын бийлигинин туу чокусу 3 кишиге таандык: президент, өкмөт башчы жана парламенттин төрагасы. Демек, мамлекеттин эң жогорку даражалуу 3 атка минеринин бири Бакиевдин мурдагы басма сөз катчысы. Маалымат катары 2022 жылдын май айында ТНК Дастан ишканасынын мурдагы жетекчиси Алексей Ширшов Кыргызстанга кайтып келген.
Бул окуя Бакиевдик доордун кайтып келүү мүмкүнчүлүгү тууралуу кептерди күчөткөн, анткени Шыршов өзүнүн шыршоодук схемалары менен белгилүү. Бирок президент Кабар мамлекеттик маалымат агенттигине берген маегинде бул кептерди четке каккан. Жыл башында Садыр Жапаров Кыргызстандын экс-президенттери, анын ичинде Качкын Аскар Акаев жана Курманбек Бакиев менен жолугушуп, окуя кыргыз журтчулугунун сынына кабылган. Жооп катары Жапаров жарандарга кайрылып, өткөндүн баарын, нааразычылыктарды, араздашууларды унуталы деген өтүнүч менен кайрылган.